15-ci тема. Енисей кыргыздарынын социалдык-экономикалык турмушу. Енисейдеги кыргыз мамлекетинин калкы комплекстүү чарба жүргүзүшкөн. Малчылык, дыйканчылык, тоо-кен иштетүү, балык уулоо, аңчылык өнүккөн. Енисей жергеси дыйканчылыкка өтө ыңгайлуу болгондуктан кыргыздардын бир бөлүгү дыйканчылык менен алектенген. Дыйкандар буудай, таруу, арпанын 2 түрүн кара куурай айдашкан. Эгинди арыктардын жардамы менен сугарышкан. Узундугу 15-20 чакырым каналдарды казышкан. Тегирмендерди курушкан. Айыл болуп жашашкан. Үйлөрү 8 кырдуу жыгачтан тургузулган же жарым жертөлөлөр болгон. Короо жайлары дубал менен курчалган. Мал чарбачылыгы батачылык жана көчмөн түрүндө өнүккөн. Жылкыларды, төөлөрдү, уйларды, койлорду багышкан. Байларында алар миңдеп саналган. Малдын бир бөлүгүн колго багыш үчүн чөптү көп даярдашкандыгын ал жерлерден көп табылган ири чалгылар далилдейт. Тоо токойлуу жердегилер бугу, элек, кара куйруктуу текелерди өстүрүшкөн. Териси баалуу айбанаттарга аң уулашкан, балык кармашкан. Канаттуулардан жапайы өрдөк, каз көп болгон. Кыргыздардын жашаган жеринде кызыл карагай, кайың, илем, тал өскөн. Карагайлар ушунчалык бийик болгондуктан жаадан атылган жебе чокусуна жетпей калчу. Кайыңдын көп өскөндүгү тарыхый булактарда көп эскерилет. Кыргыздардын адистештирилген бөлүгү кен издөө менен алектенишип, темир, жез, алтын, күмүш, калай, мышак өндүрүшкөн. Темир усталар, зергерлер жогорку сапаттагы ар кандай буюмдарды жасашкан. Кыргыз усталары өзгөчө курал-жарак жасоо боюнча даңктанышкан. Енисейлик кыргыздар Борбордук Азияны басып өткөн улуу жибек жолу аркылуу соода жүргүзүп турушкан. Бул улуу трассанын бир бутагы кыргыз мамлекетине барган. Тактап айтканда, Турпан оазисинен башталып, түндүккө Тувага кеткен жол Енисейдин агымын бойлоп жүрүп отуруп, Ажонун хан тактысына чейин жеткен. Бул кыргыз жолу деп аталган. Көпөстөр бул жактан жылкы, аң тери, мускус, жыпар, мамонттун казырып алынган сөөктөрүн, жыгачтын баалуу сортторун, кан темирден, метеорит тектүү темир, өзгөчө бекем жана курч курал-жарактарды, кылычтарды, канжарларды, найза менен 3 кырдуу жебенин учтарын, күмүш идиштерди сатып алышкан. Бул өлкөдө жасалган темир куралдарга ээ болуу азиялык, ал тургай европалык жоокерлердин сыймыгы болгон. Тыйын чычкандын териси соода жүргүзүүдө акча бирдигине барабар ролду ойногон. Ошол убактан бери бизде тыйын деген сөз акча бирдигин түшүндүрүп келе жатат. Кытай, Чыгыш Түркстандан жана Согда чүй өрөөнүнөн кербендер Енисейге кездемелерди, жүзүм шарабын, асем буюмдарын алып келип турушкан. Кыргыздарда Саян, Кузнец тоо тектеринен жана Алтырсон Миң өзөн талааларынан темир казып алуу негизги маселе деп эсептелген. Ошондой эле темир кендерин Енисейдин жээктеринен жана анын куймалары Абакан менен Туванын бойлорундагы кызыл карагайлуу токойлор каптаган кумдуу дөбөлөрдө эритип алышкан. Дал ушул аймактардан көрүк очокторунун ордуу көп учурайт. Жергиликтүү эл бул жерлерди азыр да кыргыз узанган жер деп аташат. Эритмелердин калдыктарын талдап көргөндө кыргыздар кендерди 100 чакырымдан кем эмес аралыктан ташып келгендиги аныкталды. Кыргыздар темирди көбүнчө жанын жебесин, аларды уч жагынан кыр чыгарып, канат кийип тентип, жалпайтып, курч мүнөздүү кылып массалык түрдө даярдашкан жана аны менен Азиянын бир катар элдерин жабдып турган, тактап айтканда саткан. Андан нары кош миздүү кылып, курч канжар чаап, айбалта, найза, жебенин учун, чарайна жана ар түрдүү ат жабдыктарын жасашкан. Кыргыздардын темир усталары айыл чарбасы менен үй тиричилик муктаждарын да керектүү шаймандар, буюмдар менен камсыз кылып турушкан. Алар соконун тишин, буурсун, орок, кетмен, балта, ошондой эле жыгач, темир, түстүү металлдарды иштетүүдө зарыл болгон ар түрдүү шаймандарды жасашкан. Окумуштуулар Енисей кыргыздары менен замандаш болгон көк түрктөр жана башка түрк тайпалары метеорит тектүү өтө катуу металлдарды эритүүнү жана андан түрдүү курал шаймандарды жасоону так ошол кыргыздардан үйрөнгөндүгүн белгилешкен. Темир илеген усталар менен бирге чебер колдуу зергерлер болгон. Алар колодон, күмүштөн жана алтындан асими артык аялдардан жасалгаларын, буюмдарды жасашкан.
орнаменттик оймо чимелерде, жандыктардын турпаты чөгөрүлгөн идиштерде, кемер курларда ат жабдыктарын, тоголорду жасашкан. Карапа жазуу өнөрү кыргыздарда бийик деңгээлге жеткен. Кыргыз вазасы деген аты менен белгилүү болгон бир топ идиш аяктар жасалып, башка элдерге таралган. Кыргыздар патриархалдык чоң үй-бүлөлөр болуп жашашкан. Көп аял алуу адаттагы көрүнүш болгон. Колуктуу үчүн мал менен калың төлөшкөн. Кийимдери ар кандай кездемелерден, ошондой эле аң терилеринен тигилчү. Дөөлөттүүлөр кырлары жогору ийилген шоңшогой саймаланган ак калпактарды, кыргагы бийик тепетейлерди, чепкендерди кийишкен. Кыргыздардын өлүк коюу өрөм-жырымы жөнүндө Бичурин өлүк көмүү учурунда беттерин тытышпайт. Тек маркумдун денесин 3 катар кылып оройт да аза күтүп ыйлашат. Андан соң табытты өрттөшүп, сөөктөрүн чогултуп, 1 жылдан кийин жерге көмүшөт, деп жазган. Ак сөөктөрдүн мүрзөлөрүнүн диаметри 10-40 метрге жетип, мүрзөсүнө айланта 1-2 метрлик таштарды орнотушуп коргон курушкан. Бул чаа таш, жоокер таш деп аталган. Кыргыздар бутпарас динине сыйынышкан. Башка түрк элдериндей эле жубайлар Теңир ата менен Умай эне башкы кудайлар болуп эсептелген. Перс тарыхчысы Гордезе кыргыздардын туткан динин өзгөчө ачык сыпаттайт. Кыргыздар индустар сыяктуу өлүктөрдү өрттөшүп, от эң таза нерсе, отко түшкөндөрдүн баары тазаланат деп эсептешет. Өлүктү да от булганыштан жана күнөөдөн тазалайт деп айтышат. Кээ бир кыргыздар уйга, шамалга, сагызганга, кирпиге сыйынышат. Алардын арасында фагинундар, шамандар болгон. Алар ар жылы белгилүү бир күнү бардык музыканттарды ала келишет да көңүлдүү той үчүн баарын даярдашат. Музыканттар ойной баштаганда фагинун эстен танат. Ушул учурда андан, шамандан бул жылы эмне болот деп сурашат. Ал баарын алдын ала айтат жана көпчүлүк учурда анын айткандары туура келет. Алтай тоосунун түндүк-чыгыш жагын жана Енисей дарыясынын жогорку агымын бекемдеп мамлекет курган кыргыздар 5-кылымда өздөрүнүн жазуусун жаратат. Америкалык изилдөөчү Каннен Катеснер «Дүйнө тилдери» деген чыгармасында азыр биздин билгендерибизге негизделгенде эң байыркы түрк эли кыргыздар. Алардын жазуу эстеликтери мындан 2000 жыл мурда эле бар болчу, деп жазган. Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянсак, Енисей кыргыздары эң бери дегенде эле биздин замандын 5-кылымынан баштап байыркы Фарсиянын, Арсакид империясынын арамей жазуусуна негизделген бир түрдүү жазууну колдонгон. Бул жазуу жаңы эрадан илгерки замандарда, тактап айтканда, мындан 2800 жыл мурда келип чыккан жаңы эранын башталышында Кичи Азия, Месопотамия, Египет, Борбордук Азия өңдүү чөлкөмдөргө тараган. Еврейлердин, арабтардын азыркы тамгалары деле арамей жазуусунун өз тилдеринин ылайыкталган түрү. Бул жазуу жаңы эранын 5-кылымында Енисей кыргыздарына да тараган. Енисей жазууларында 39 тамга болгон. Анын 5-ü үндүү. Кийин кыргыздардан көк түрк кагандыгына, алардан кийин уйгурларга, басмалдарга таратылган. Ошентип, алымча кошумчаланып, өзүнө ылайыкталган байыркы кыргыз жазуусу Енисей жазуусу деп аталган. Орхон Енисей жазуусу таш жазуу эстеликтери табылгандан кийин 1889-1961 жылдары илимде кеңири белгилүү болду. Таластан табылган 14 таш жазуу аларга окшош Енисей, Орхон таш жазуулары түрк кагандыктарынын доорундагы окуяларды чагылдырат. Ошондуктан алар байыркы түрк жазуусу деп да аталат. Кээ бир окумуштуулар Страленберг, Мессершмет байыркы кыргыз жазуусунун байыркы түндүк Европада колдонулган руна жазуусу менен окшоштугуна карап, аны рунасымал жазуу деп аташкан. 7-12 кылымдарда Монголияда, Түштүк Сибирь, Орта Азия аймактарында балбалдарга, тиричилик буюмдарына түрк элдеринин тилинде жазылган жазуу эстеликтери Орхон жана Енисей жазуулары деп аталат. Мындай жазуу эстеликтери Тувадан, Тоолуу Алтайдан, Якутиянын түндүгүнөн жана Кыргызстандын Талас, Кочкор өрөндөрүнөн табылган. Таластагы жазуулар Енисейдеги жазуу эстеликтерине тектеш. Жазууларды 1893 жылы даниялык профессор Томсон чечмелеген. Биринчи жолу 1894 жылы орус түркологу академик Радлов окуган.
Бул жазууну Енисейдеги Кыргыз мамлекети Чыгыш Түрк кагандыгы, Уйгур кагандыгы, Жети суу, Чыгыш Түркістандагы бир катар түрк өлкөлөрүнүн калкы колдонушкан. Биздин замандын 1000-жылдыгындагы түрк коомундагы этностук, социалдык, чарбалык жана маданий өзгөрүүлөрү жөнүндө кенен айтылган 14 анча чоң эмес эпитафиялык көр башына коюлган таштарда чегилген руникалык жазуулар Талаш өрөөнүндө табылган. Алар Түргөш кагандары Чабышчор Сулук жана анын балдарынын башкаруу мезгилине 716-740 жылдарга туура келет. Енисей жазуулары негизинен оңдон солду кара жазылып окулган. Орхон Енисей жазуусунун адиптери моло ташка, аскага, кышка, жыгачка жана башка катуу нерселерге түшүрүлгөнгө ылайыктуу болгон. Ташка жазылган Орхон Енисей эстеликтери түрк урууларынын кайсы тилинде жазылгандыгы жөнүндөгү маселе талаш-тартыш бойдон калууда. Эстеликтердин арасында түрк кагандыгына, кыргыздарга, уйгурларга, кымактарга арналган көлөмдөрү ар түрдүү жазуулар бар. Енисей, Талас, Кочкор тараптагылардын жазуусу кыска, кошок сыяктуу чегилген жылдары белгисиз. Орхондукунда кыйла окуялар камтылган кеңири дастандар бар. Мисалы, Күлтегиндин эстелигинде ал жөнүндө кыскача поэма чегилген. Ушундай жазуу эстеликтерди жасоо, тургузуу өлгөндөрдүн туугандары, балдары, кагандык тарабынан ишке ашырылган. Кыргыздар орто кылымдардагы түрк элдеринин ичинен күч кубаттууларынан болгон. Ал жөнүндө Енисейдеги 120дан ашык ташка чегилген жазуу эстеликтери баяндайт. Ал эми андай жазуулардын канчасы бизге жетпей калган. Кыргыздардын жазуусу 5-12 кылымдарда колдонулган. Ислам дининин жана маданиятынын тарашы менен байыркы түрк жазуусун араб жазуусу сүрүп чыгарган. Орхон Енисейдин жазуусунун элементтери кыргыз урууларынын тамга белгилери катары 20-кылымга чейин сакталган. Енисей кыргыздары бир жылда бир канча майрам өткөргөн. Алардын ичинен жаз майрамы, күз майрамы жана Нооруз майрамы өзгөчө мааниге ээ болгон. Ноорузга каган баштаган уруу башчылары катышкан. Алар бир жерге чогулуп, теңирге, арбактарга сыйынып, ар кандай ырым-жырымдарды кылып, курмандыкка жылкыларды, койлорду, өгүздөрдү чалышчу. Мындан башка обо, мазарларга жана ата-бабаларынын мүздөлөрүнө барышып, аларга коюлган жыгачтарга ак, сары, көк түстөгү чүпүрөктөрдү байлашкан. Башка түстөгү чүпүрөктөргө уруксат берилбеген. Кыргыздардын мазарларга чүпүрөк байлоо салты ошол мезгилден калган. Енисейлик кыргыздардын байыртадан калган салты жана ажонун түзгөн тизмеси боюнча жогоруда айтылган майрамдарда ар бир уруунун жана тайпалардын аксакалдары жыйналып, аларга караштуу элдин абалы, адам жана малдын саны, түшүмдүн көбөйгөндүгү, азайгандыгы жөнүндө каганга эсеп өткөрүшчү. Андан кийин ар кандай оюндар көрсөтүлүп, майрам 3 күн, 3 түнгө созулчу экен. Нооруз майрамында ар түрдүү оюндарды көрсөтүшкөн. Эл теңирге сыйынып, ар түрдүү ырым-жырымдарды жасап, жаңы жылдан жакшылык тилешчү. Ошол кезде эле кыргыздар көжө деген тамак жасашкан. Аны даярдоонун эрежелерин эл ушул күнгө чейин сактап келди. Байыркы Кытай жазуу булактары, Таң империясынын жаңы жылнамасы, кыргыздар шежиреси, Енисейлик кыргыздар түрк тилинде сүйлөшкөн тайпалардын ичинен эң алды болуп туруктуу календарга ээ болгондугун билдирет. Кыргыздар жылдын башын баш ай деп атаган жана 3 айды бир мезгил деп эсептеп, ар бир мезгилди жаз, жай, күз, кыш деп аташкан. Ар бир жыл 12 жаныбардын аттары менен аталган. Жылдын башы Куско, Чычкан, андан кийинки жылдарга Уй, Барс, Жолборс, Ташкан, Коён, Элүү, Ажыдар, Жылан, Конт, Жылкы, Кой, Бичин, Мечин, Маймыл, Тагынку, Тоок, Ит, Лагызын, Доңуз деп ат коюп, кишилердин жашын кайсы жылда туулганы боюнча эсептешкен. Кыргыздар колдонуп келген айдын аттарынын көбү айбанаттардын аттары жана алардын төлдө мезгилине туш келгени байкалат.